Кыргыздын тамыры айылды. Биздин генофондубуз айылды. Соңку кездерде өлкө башчысы Сооронбай Жээнбековдун саясатын түндүк-түштүк жагдайы менен байланыштырган бир ууч топ пайда болгон болчу. Ал кадр саясатынын жүргүзүлүүсү менен жүйө келтирилип, социалдык тармактарда кеңири тараган. Трайбалисттик көз караштарды курчуткан бул көрүнүшкө президент өзү да үн катып, буга жол бербестигин ачык эле жансыткан. Ага ылайык өлкөнүн 5-президентинин азыркы саясаты бөлүнүп жарылуучулукка канчалык негиз берип жатканы жөнүндө коомдук ишмерлер да үн ката баштады. Географиялык шарт менен биз ушу түндүк түштүк болуп атабыз. Болбосо бир элбиз, бир атанын балдарыбыз. Биз бөлө турган бизде эч нерсе жок. Бөлүшө тургандай, талаша тургандай эчтеке жок. Бул жанагы сасык саясатчылардын кылып аткан иштери. Эгерде мына азыркы кырдаалда, действительно азыркы кырдаалда ошондой түндүк түш деген маселени көтөрүп чыга тургандай бир кандайдыр бир эмелерди мен да чекесинен угуп жүрөм. Эгерде ушу картаны кимдир ойното турган болсо, бул Кыргызстандын душманы. Кыргыздардын душманы, мамлекеттин душманы катары мен көрөм ошолорду. Анткени кээ бир саясатчылар ушундай түзүлгөн кырдаалда өзүнүн саясий оппонентине кандайдыр бир кайрат көрсөтүшүн, же ошону менен бир кандайдыр бир тирешүүнүн максатында ушул картаны алып чыкканга аракет кылгандар бар. Ал эле эмес, Асылбек Жээнбековдун мандатын тапшыруу маселеси да козголгон. Ал КСДП партиясынын жаз алдында өткөрүлгөн курултайында көтөрүлгөн болчу. Анын депутаттык мандатын тапшырууну адегенде эле экс-президент Алмазбек Атамбаев талап кылган. Бул көрүнүштү ал туугандык кландык башкарууга жол берет деген жүйө менен байланыштырган. Азыркы күндө Сооронбай Шариповичтин андай иш аракети мен байкай элекмин. Ал келгенден бери таза иштеп, эл үчүн кызмат кылайын деген ниетте аракетин жакшы жасап атат. Эми биздин Кыргызстандын коомчулугу көп жылдар бою ошондой иш аракетке байланыштуу жашагандыктан элдин аң сезиминде андай стереотиптер калып калган. Алар ошол стереотиптин негизинде бул дагы бийликке келди, баары бир ошондойго барат деп алдын алуунун иш аракетинде ошондой иштерди жаратып, анан эл арасында сулуктарды кетирип атат. Менин оюм боюнча ал киши андайга барбайт. Президенттин бир тууганы буга чейин да саясатта болгонун, ачык пикирин ар дайым айтып келгени коомчулукка маалым. Кече жакында да жеп жагдайында ал өз позициясын билдирди. Бишкектин жылуулук электр борборундагы абал үчүн күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керектигин айтып, уурулар жооп берсин деген кескин талап койду. Бул көрүнүш албетте каршылаштарга жага бербестиги турган иш. Ачыгын айтыш керек. Мен деле таң калып атам. Кандай мындай уурулук болушу мүмкүн деп. Азыр ошол эле Кеминдатка жолдор, ГЭС реконструкция барга шексана болуп атат менде деле. Бардын текшериш керек депчи. Мен өзүм да таң калып атам. Биздин 87 баатыр 2010-жылы канын жанын берип, ошол жерде көп элибиз жарадар болуп, анан айрымдары эки көзү менен ыйлап, эки колу менен кантип урдайт эле деп мен деле таң калып атам. Бирок бардык урук сөз болуп калат. Ошон үчүн комиссиянын жыйынтыгын колдоп, бардыгыбыз эле, силер дагы тергөө органдарына беришибиз керек. Тергөө органдары өздөрү аныктайт. Асылбек Жээнбеков айткандай, депутаттар ратификация кылып атканда ТЭЦке келген акчаны урдагыла деп ратификация кылган жок. Кытайдан акча келип атат. Ошону жашнакай кылып ТЭЦ кургула, модернизация кылгыла деп кредитти ратификация кылып берди. Жогорку кеңеш Сапар Исаков урдазын, Сатыбалдиев урдазын, же Варапаев урдазын деп ратификация кылган жок да. Маселе ушуда. Ал эми саясатты курчутуп жаткан оппозициялдык күчтөрдүн башкы тактикасы кантип элди ойготуунун айламалында калды дейт Турат Акимов. Ага ылайык алар идеялардын, саясий көз караштардын карама каршылыгына эмес, багытты трайбалисттик мотивацияга ыктап калгандыгын айтат коомдук ишмер. Элди кантип ойготорун билбеген оппозициондук маанайлуу күчтөр бар да. Анан эми ушу алардагы бийлик менен кандай күрөшөбүз, кандай ыкманы колдонобуз, кайсы бир мотивацияга таянсак деген негизде, бирок бизде көбүнчөсү регионалдык жана трайбалисттик мотивацияга эле эметет. Анан баягы саясий көз караш, идея, принциптерге эч качан турган эмес. Тем более бийликте турган кишилер. Булардын баары эле күн карама болгон. Кимдин бийлиги бүгүн жүрсө, ошо кошоматчы болуп келишкен. Анан ошондуктан булар башка ой таппай жанагындай эски ата замандан калган ойлорду жараткысы келе берет да.
Бүгүн саясатта туура бийде тууган жок деген көз карашта башкарууга багытталып, өткөн тарыхтан сабак алса анда өлкөнүн келечеги, өнүгүүсү айкын болоору айтылат. Ал эми азыркы АЖОнун аракетинен акыйкаттуулук жана чечкиндүүлүк талап кылынууда. Мемлекеттик бийлик эч качан элдин ишеничине кире албайт. Эл ишенбейт андай бийликке. Арген Камалдинов, Бекзат Турдубеков, Нур Ньюс. Сот адилет болгондон кийин бүт тармактар боюнча иш жүрбөйт.